Мен болса Ырайым Бердамин деген небересі болам. Ырайым Бердамин деген бұл Николайдың алдыға Қырғыздан бірінші барып, алтын медал, чин чепкен, пистолет 25 рубль айлық алып тұрған адам болған. Ошол адамдын небересі баласы болам. Ең кичик уулу Мухаммад Арабтын баласы болам мен. Машалла. Мен атам осы 30 жыл Қытайда разведкада иштеп, тынч аман кайтып келип, өзүнүн элде, өзүнүн жерде Мургаб районунда каза тапты. Өз ажалы менен өлдү. Мен болсо азыр ушу күндө Майлы сууда жашайм. Жашаган жерим Майлы суу. Бир кыз, бир уул, эки кызым бар. Неберелерим бар, Кудайга шүгүр. Бардыгы тынч аман, сак саламат. Мына сиздин алдыңызда келип көрүшүп отурганыма өтө курсанмын. Сизге да узун өмүр берсин, чексиз бакыт алай, дагы эле кадырлуу. Амин. Кадырлуу депутаттардан болуп, кадырлуу адамдардан болуп жүрө берин. Амин. Амин. Чоң рахмат. Жана мага айтып кеттиңиз эле, сиздин атаңыз раматылык жаткан жери жаннаттан болсун. Рахманкул хан менен жакын мамиледе деп ошондой бир айтып берсеңиз. Менин атам менен Рахманкул хан экөө жакын бөлө болгон. Экөө тең бири Кудай берген Бай Ажы деген Жаманаңдан чыккан өтө бай адам болгон. Ошол кишинин кызы болгондуктан менин чоң атамда айткан, мен өтө Жаманаңда дагы ушундай ким кадырлуу бай бар дегенде Көкөнбек Батыр башы деген болуп өткөн экен. Ошол Көкөнбек Батыр башы деген тажиктердин баягыдай немеге салдырып алып көтөртүп жүргөн Көкөнбек Батыр башы деген адамдын кызы бар, Ажар деген кызы бар дегенде, ошол Ажарды мен алышым керек деп, менин чоң энем ошо Көкөнбек Батыр башынын кызы болот. Экөөнүн тең уруусу Жаманаң уруусунан болот. Чоң уруусу кайсы? Чоң уруусу Тейит, Сары Тейит. Бизде Кыргызстанда Тейиттер көп жерде жашайт. Үскөлдө да бар. Ош жакта көп. Мен чоң атамдын алып турган айлыгы 25 рубль айлык алган экен. Падышадан, орус падышадан. Орус падышадан. Ионук деген орустарды баштап келип чегараны бөлгөндө, суу сен жакка акса сенин жериң, суу мен жакка аккан болсо менин жерим деп бөлгөн адам мен чоң атам болот. Мына кандай сонун адамдар болгон экен. Мен жөнөк адамдарын отуруп да. Бир өзүм уялып кеттим. Ушул адамдарды укаттар экенсиңер. Ушунчалык кабар бердиртип неме кылганыңыз үчүн. Бул жерде көптөгөн адамдар чыккынчылык кылып, башка кылып, элди, журтту баягыда чачып төгүп, биздин элибизди Ганжуттук деген калк келип чабап кетип турган экен бир мезгилдерде. Ошол Ганжуттуктарды англиялыктар куралдандырып, даже мен Мургаб районуна барсаңыз, ошол Ганжуттуктардын вujudунан Бахмал, Чүмүк деп эки эжебизди да ошо кытайлыктар неме Ганжуттуктар алып кеткенде, ошолордон калган Ражапбек баласы, онун Юсупбек, Күчүкбек деп эки баласы калган, Бахмал деген эжебизден. Ошол эми биздин элибиздин башыга ар кандай катуу мүшкүлчүлүк түшкөн мезгилде барып Николайдан курал-жарак алып келген адам мен чоң атам болуп эсептелинет. Мына биздин тарыхчыларды кызыгаткан да сөз. Мүмкүн бизде блогерлер бар, алар атайын YouTube'га чыгарышат. Мүмкүн аларды кызыкса, мен сиз менен байланыштырам. Мүмкүн анда Осман ажы кеп калса, мүмкүн Османжын да ошо чыгарабыз. Бул нерселердичи, бул окуяларды, бул бир документ Кытайда бар. Ошо менин чоң атамдын колу коюлган. Бир документ Англияда бар. Бир документ Санкт-Петербург шаарында бар. Ушул 3 жерден издеп тапса болот. Неме дегисинин копиясын туркиялыктар алып келип атыптыр, Түркиядан бербей койду. Өткөндө Эсен Турганбаев деген киши барып алып келе албай кайтып келе берди. Бул маселени чече турган жолу бар. Анткени азыр ушу Британияда, Лондондо биздин элчибиз бар. Ушу Кудай буйруса элчиге айтабыз, элчи аякта копия кылып берет, иншалла. Сиз мага эсетип коесуз кийин. Шайлоо бүтсүн, мага эсетип коесуз кийин, иншалла. Ана, Осман ажы. Бул Меметтер бизден жаңы сынаганда 4 адамды сынаган мен бар едим, бала чагым эди. Бирисини сен журт башкарасың деди, ол адам секретарь болуп пенсияга чыкты. Бирини сен чанжаң болосуң деди, ол менин досум болот деди. Суда сожаң болуп иштеп пенсияга кайтты. Абдырайым деп бир кишини сынаган эди.
sen egizli aktı eşkin bolboyt, kardın aşkı toyboyt, takımın iri közün kökte dedi oşo kambagал бойдон жүрөт. Анан bir жээни бар эди, o kişi meni de sanap berdi dedi. Men özümsün, men kандай bolsом ошондой болосуң деп ошо гапты кылган, ошо дегендей келдине көрдүк биз. Бала чагы эди ошокомда. Аттарды сынаганын айтып берсеңиз. Олорду таза биле албадым мен. Багакыларды сынаганда мен бар эдим. Бала чагым эди. Немени сынаганын уккансыз да. Бабаңыздар мәлә дегенде. Олорду сынаган жакта мен жок. Мен өзүм көзүм менен көрүп турганым ушуларды көргөнмүн. Рахмат. Өтө эле кызык маалыматтар. Кудай билсе, эгерде жазбасаңыз, бул видеолор калат. Кудай билсе, буну Facebook, Instagram, TikTok'ka чыгарам, силердин уруксатыңар менен. Бу элдер көрөт, угат, мүмкүн кошумча айта тургандар чыгаттыр. Ооба. Бул мурас катарына калат. Рахмат силерге. Мына кытайлык боордоштор уктуңар. Кандай сон инсандар. Рахмат, Аллах разы болсун, мен разымын силерден. Рахмат сизге дагы. Рахмат, дайыма ден соолукта болуң, тынч аман жүрүң. Иманыңыз саламат болсун. Амин, амин. Амин. Мен атам ат издеп Кызыр Абадтын заставасына түшүп келсе, котормочу застава начальник жөнөп калган экен. Анан атам атын кармап берет дагы, жүр биз менен кошо бир жерге барып келесиң дейт. Кошо барат, баргандан кийин Арабжан наркы үйгө кирсин дейт. Атам эки солдат менен башка боз үйгө кирет. Застав начальник менен котормочу 3 адам башка үйгө кирет. Ошол башка үйгө кирген адамдар, ууду берген адамдар ошолор болгон. Мен атам бирок соучастник, ушу чогуу барган. Бирок баягыларга же ок чыгарган эмес, же башка кылган эмес, бирок кошо болгон. Кийин Жапаркул миңбашы мен атамды Афганистанга кармап бермек болгон. Кармап бермек болгондо Токтосун хан атамды качырып жиберген Афганистандан. Кайтарып Орусга качырган. Бирок атам Атабай казы менен чогуу Кытайга түшүп, Кытайдан бир мынча ажыны тынч аман куткарып калып, анан атам көлмө менен кайтып түшүп келген экен. Ошо бар эсиңизде бар экен. Атаңыз айтып берген да буну? Бүт атам айтып берген. Азамат, сиз балдарыңыз бул нерселерди айтып үйрөткөн жоксузбу? Жок. Жоголуп кетпесин, бул нерсени тарыхта калдырыш керек. Тарыхта калыш керек негизи. Сиз жазасыз окшойт да, жакшы эле. Жазышыга жазам, бирок мен китеп жазып көркөмдөп жаза албайм да. Анда бир журналисттерди таап беришим керек экен, буну тарыхта калсаңыз. Анан атам өтө сынчы адам болгон, биякта билет. Мен атамдын сынчылыгын ушу бүгүнкү күнгө чейин легендасыны мен өзүм айтсам жарашыксыз болуп калат. Осман ажы айтып бере алабы? Осман ажым айтып берсин. Азыр.